Assalamu alaikum. Биздин IT аламындагы фронтенд тармагы боюнча онлайн курсубузга кош келипсиздер. Бул курста веб-сайт жасоо боюнча сабактар болот. Ал эми курсту бисмилля деп баштаардан мурда бардык кесиптерге керектүү бир өзүнүн куралдары болгондой эле бул кесипке дагы, муну үйрөнүүгө дагы, кийин иштөөгө дагы керектүү болгон куралдарды көчүрүп, ошолорду кандай колдонуп экенин көрүп алуу менен баштайбыз. Биринчилерден буга керектүү болгон нерсе бул код жазуу болгондуктан көбүнчө ага атайын ушу код жаза турган атайын приложениялар бар. Ошонун биринчиси бул VS Code жана бул аябай популярдуулардын бири жана колдонууга ыңгайлуулардын бири. Мындан башка дагы көптөгөн приложениялар бар. Ар ким ар кайсысын колдонот, бирок көпчүлүк программисттер жана мен өзүм жеке ушул VS Code колдонгонду жакшы көрөм. Буну көчүрүп алыш үчүн өзүбүздүн бир браузерге барып эле, мисалы үчүн Google'га келип VS Code деп издесек, бул жактан бизге биринчи эле катарда чыгат. Анын ушу VS Code бул кыскартылып жазылган VS Code, ал өзү толук аты болсо Visual Studio Code. Бул Microsoft'ко тиешелүү атайын приложение. Бул жерде карасаңыздар, бул англисче жазып турат, download деп, бул скачать деген. Биз ар ким кандай компьютер колдоносо ошого жараша өзүнүн версиясы менен көрсөтөт. Ошол скачать деп туруп эле көчүрүп алабыз. Мага азыр көчүрүштүн кереги жок, анткени менде бар, колдонуп жүргөндүктөн азыр кандай экенин көрсөтөм. Мынакей бул жерде карасаңыздар, мындай болуп Visual Code чыгат. Аны ачсак, биринчи терезеси мындай көрүнүштө. Эми бул жактан өзүбүз каалагандай бир папкаларды же файлды ачып, анын ичине код жазып баштай берсек болот. Кааласаңыздар жаңы создавать этсеңер болот. Кааласаңыздар мурда болсо ошону колдонсоңуздар болот. Негизи эле ар бир курска бир папка ачып, ошол папканын ичине жазганды сунуштайт элем, анткени бардык кылган ишиңиздер ошол бир папкада бардыгы чогуу болсо, кийин дагы тапканга колдонгонго оңой болот. Мен атайын буга биринчи бир папка ачканмын. Аны ачыш үчүн бул жерде open'ды басып, анан desktop деген жерге барсам, бул орусчасында рабочий стол болот. Мына бул жерде HTML деген атайын папка ачкам, ушуну VS Code'дун ичинде ачам. Эми бул жерден дагы карасаңыздар, ал ошол ачкан папканын ичинде дагы кошумча папкаларды ачса болот, же жаңы файл ачса болот. Мисалы үчүн, мына экинчи турган мерде жаңы папка ачуу үчүн, ал эми бул биринчи турган болсо, жаңы файл ачуу үчүн. Мен папканын ичинде болгондуктан бул жерге дароо эле бир файл ачып баштайм. Файлдын аты ар кандай болушу мүмкүн, мен бирок көпчүлүк программисттер колдонгондой эле, мына index HTML деп биринчи папкабызды HTML боюнча ачабыз. HTML эмне экенин кийин дагы терең өтөбүз, азырынча болгону бул демо үчүн. Биринчи кодубузду жазып баштайбыз. Мынакей бул ушундай код, ар бир кийинки үйрөнө турган сөздү жана жасаган веб-сайттардын коду мына ушундай эле жазылып кете берет. Муну сактайбыз дагы. Эми бул жакта ушул жазган кодубузду браузерден көрүш үчүн же жазып аткан жерден көрүш үчүн атайын куралдар бар. Мынакей ошол куралдардын биринчисин жактан көрсөтөм. Аны кантип ушул VS Code ичинен көчүрүп алып, анан ыңгайлуу болуп колдонуш үчүн. Алардын мына биринчилерден бул Live Preview деген бар. Аны көчүрүп алыш үчүн бул жердин акыркы мерде расширение же extension деген иконкага келебиз дагы, бассак, бул жерден атайын издей турган бизге мүмкүнчүлүк берет. Ал жерден Live Preview деп жазсак, англисче, мынакей биринчи катарлардан болуп эле мынтип чыгат. Аны мынакей бул жерде install деген бар, скачать бассак, азыр биздин VS Code'убузга көчүп калды. Кайра файлдар жакка барып, биринчи иконканы бассак, файлдар жакка барат.
мынакей файлыбызды ачып, же бул жерден көрүнүп турат, ошол файлдын ичине киребиз. Анан жанагы көчүргөн биздин кошумча куралыбызды ачыш үчүн, колдонуш үчүн мышканын оң жагын бассак, бул жактан show preview деп чыгат. Аны бассак, оң жагыбызда жаңы терезе ачылат. Бул жерде мынакей ак болуп турат. Азырынча биз эч нерсе жаза элек болгондуктан бул жеке эч нерсе көрүнбөй эле. Эми биринчи бул жактан бир текст кошолу. Салам, Кыргызстан. Токтосок, мынакей оң жактан дароо ар бир жазган кодубуз ушинтип көрүнүп турат. Бул жанагы кошкон кошумча куралыбыз, ушул оң жактан терезе ачыш үчүн атайын кошумча курал эле. Аны көчүрбөсөк мындай нерсе жок. Эми дагы кошумча башка куралдар бар. Мисалы үчүн, алардын кийинкисин көрөлү. Аны көчүрбөй туруп биринчи айырмасын көрүп алыш үчүн бул жака жазалы. Мисалы үчүн, мынакей мондай катар-катар көптөгөн коддор болот. Ошол коддорду мындай окуш үчүн, оңой окуш үчүн буну биз сактаганда эле тизмектеп бериш үчүн азыр мынакей бул жерден окшош код, аны окуш кыйын. Ушуну сакташ үчүн мындай биз ошол файлды сактаганда эле дароо тизмектеп бизге катарга тизип бериш үчүн атайын биякта кошумча курал бар. Аны көчүрүп алыш үчүн дагы жанагы жолду кайра кайталайбыз. Бирок аны биринчи кайда экенин көрүп алалы. Бул жактан мисалы үчүн бул кийинкиси prettier деген, сулуулоо деген. Мына жактан расширенияга кайра барабыз дагы. Эми жанагынын ордуна prettier деп жазабыз. Prettier деп жазсак, мынакей биринчи катарда бул дагы чыгат, дароо эле кайра скачать басабыз. Бул биздин VS Code'га көчтү. Кайра жанагы indexation'га барабыз дагы. Аны кайра колдонуш үчүн жанагындай эле мышканын оң жагын бассак, бул жерден format document деп чыгат. Ошону бассак, карасаңыздар бул жерде жанагы кодубуз мурдагыдан өзгөчөлөнүп, азыр улам ичиндегиси мындай бул жактан кичине место калтырып, тизип жакшынакай кылып койду. Жанагы prettier деген көчүргөнүбүз мына ушул ишти аткарат. Бул жакта көптөгөн коддор болот, кийин ошонун баардыгын мындай оңой окуш үчүн бизге ушинтип дайыма өзү автоматически тизип бере берет. Эми кийинки куралды көрүп алалы. Бул болсо VS Code icons. Бул болгону бул жерде файлдардын ар кандай файлдар болуп, толтура ошолордун кандай файлга тиешелүү экенин мындай көрүш үчүн бул жактан иконкаларын чыгарып берет. Ал ошол кызмат үчүн эле. Кайра аны көчүрүп алыш үчүн жанагы расширенияга барабыз же extension'га. Бул жактан VS Code icons деп жазсак, бул дагы биринчи катарды эле монтип чыгарып берди. Эми аны дагы скачать этебиз. Кайра бул жакка келсек, мынакей жанагыдан айырмаланып, бул жака башкача иконка кошулуп калыптыр. Дагы айырмасын көрсөтүш үчүн дагы бир файл создойт дейин. Анын атын дагы index деп туруп, CSS бул болсо, CSS дагы бир биздин үйрөнө турган ошол веб-сайт жасоого керек болгон куралдардын бири. Андан кийин дагы бир файл создойт эткен аракет. Анын аты index.js. Бул болсо дагы бир технология ушул веб-сайт жасоо үчүн. Мынакей ар бирине карасаңыздар, иконкалар башкача болуп, файлдын айырмасын көрсөтүп турат. Андан кийинки дагы бир керектүү болгон кошумча куралдардын бири бул болсо Live Server. Live Server'ды дагы бул жактан көчүрүп алыш үчүн кайра расширенияга барабыз. Ал Live Server болсо, жана Live Preview бул жанында эле ушул жерден бир жаңы терезе ачып, ушул жерден жазган кодубузду көрсөтүп атса, Live Server болсо браузерден ачып берүүгө жардам берет. Мынакей Live Server жаздым. Эми бул жерден бул дагы биринчи эле Live Server чыкты.
аны дагы скачать ете алабыз. Эми буну колдонуш үчүн мынакей бул HTML файлыбызга келип, ал жерден эми мынакей Open with Live Server деген бар. Орусчада бир аз башкача чыгышы мүмкүн. Бассак, буну эми жана биз жазган кодду бул оң жакта терезеден эмес, эми браузердин өзүнөн ачып берди. Бунун дагы өзүнүн мындай керектүү жактары бар. Анын бири мынакей чоң кылып толук экранга чыгарып берет. Андан сырткары анан кийинки браузерлер жөнүндө айтып атканда дагы эмне өзгөчөлүгү бар экенин кошумча айтып кетем. Кийинки керектүү куралыбыз бизге бул браузерлер. Көптөгөн браузерлер бар. Алардын ичинен бизге керектүүнү азыр тандап алабыз. Эң мындай аты чыккан көпчүлүк колдонгон браузерлер бул биринчиси бул Safari, бул болсо Apple'дыкы. Safari'nin болсо көбүнчө Apple'дын компьютерлери же телефондору менен кошо келет. Ошолор көбүнчө колдонбосо башка жактарда көп колдонулбайт. Андан кийинкиси болсо бул Firefox. Бул дагы белгилүү бир браузерлердин бири, чоң браузерлердин бири. Андан кийин Opera, анан Edge. Мурда Internet Explorer деп Microsoft биринчи ошондой чыгарса, азыр болсо ошол Edge деп алмашып калды. Бул Apple'дан башка Windows оператор система менен келген бардык компьютерлер менен ушул Edge өзү заводской келет. Анан булардан эң баарынан көп колдонулган бул акыркы бул Chrome. Бул Google'дун Chrome деген браузери. Биз ушул Chrome'ду колдонгонго аракет кылабыз, анткени бул бардыгынан айырмаланып, атайын биздин жумушубузга ушул вебсайт жасоодо эң керектүү жакшы нерселер бар. Ошолорду колдонуш үчүн ушул Chrome'ду колдонгонго сунуш кылам. Жана көптөгөн программисттер жана ушул курстарды өткөн адамдардын бардыгы көбүнчө Chrome'ду үйрөнгөнгө дагы кийин жумушка дагы колдонгонго сунушташат. Мынакей бул Chrome'дун көрүнүшү. Эми бул баягы жана айткандай Apple же Windows компьютерлер өзүнүн Safari же Edge браузерлери менен келгендиктен буну атайын өзүбүз көчүрүп алганга туура келет. Аны көчүрүп алыш үчүн биз бул жерден Safari, мисалы үчүн меники Apple болгондуктан Safari деген браузерге ошол келип туруп, анан Google Chrome деп жазсам, бул жактан мага дароо эле чыгарып берет. Ал вебсайтына кирип туруп, бул жерден скачать Chrome деп туруп бассам, акыркы мага үлгүдөгү Chrome'ду бул жака көчүрүп берет. Азыр мага көчүрүштүн кереги жок, анткени менде ичак эле бар. Ошондуктан дароо эле Google Chrome'го барып эле аны колдонуп баштай берсем болот. Жана айтып кеткендей, бунун өзгөчөлүгү, Chrome'дун өзгөчөлүгү. Каалаган бир сайтка барып, бир жерге барып, же өзүбүз жазган кодду ошону көрүп, текшерип алганга болот. Мисалы үчүн, бул жерден үстүнө чыгып туруп, атайын developer деген бизге окшогон программисттер үчүн жасап койгон атайын өзүнүн бир курал бар. Бул жактан JavaScript console деген тандап бассак, бул жерден console деп ачып берет. Бунун өзгөчөлүгү ушул жерден туруп алып эле JavaScript жаза берсек болот. Мисалы үчүн JavaScript'те математический кошуу, көбөйтүүлөрдү аткарсак боло берет. Мынакей ошол кошууларды кылсак, бул жактан кадимкидей иштей берет. Андан сырткары дагы бир, мисалы үчүн JavaScript'тин мондай функциясы бар, alert деген. Шуну жазып туруп бассам, кадимкидей бул жакта ошол функция дагы иштейт. Бул деген ушул JavaScript'ти кадимкидей эле жазып бул жерден үйрөнүү үчүн же бир нерсени текшерип алуу үчүн колдонсок боло берет. Андан сырткары мынакей Elements деген жака кирсек, бул жерде
ушул веб-сайт кандай коддордон турарын жана кайсыл жерин текшерип көрүп алсак болот экенин, мисалы үчүн могул кантип жасалганын жана кандай таг жөнүндө кийин өтөбүз, ушул кандай тагдар бар экенин көрүп алыш үчүн бул жактан мынакей мышканын оң жагын басып туруп inspect деп бассак, бул жактан бүт коддорду көрсөтөт. Мына ушул менен кыскача баягы бизге керектүү куралдарды көрсөттүк. Эми сиздер дагы көчүрүп алып колдонуп баштасаңыздар болот. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.